Саламатсыңарбы балдар? Азыр адаби окуу сабагын баштайбыз. Бүгүн биз силер менен дүйнө элдеринин чыгармалары менен таанышабыз. Орус элинин улуу жазуучусу Лев Толстойдун Таранчы менен Чабалекей деген аңгемесин окуйбуз. Сабакта силер аңгемени угуп, окуп, мазмунун айтып бересиңер. Жаңы сөздөрдү үйрөнүп, бири-бириңердин пикириңерди угасыңар. Канаттууларга аяр мамиле жасап, ар кандай шартта чечилбеген маселелерди жайынча чечүүгө үйрөнөсүңөр. Маанайыңар кандай? Мен дагы силерге чын жүрөгүмдөн жылуулукту, жарыктыкты каалаймын. Эч качан маанайыңар өчпөсүн. Таранчы менен Чабалекей. Бир күнү мен чатырчанын алдындагы Чабалекейдин уясын карап турдум. Чабалекейдин экөө тең учуп кетишти. Уясы бош калды. Алар учуп жүргөнү бакытта чатырчадан бир таранчы учуп келип, уянын үстүнө конду. Эки жагын карап турду да, уянын ичине кирип кетти. Анан уядан башын чыгарып, чыкылдай баштады. Анын артынан бир аздан кийин уяга Чабалекей учуп келди. Ал уяга кирип баратып, уясында отурган мейманды көрө коюп, канаты менен отурган ордун бир чапты да учуп кетти. Таранчы уядан чыккан жок. Отуруп алып чыркылдай берди. Чабалекейлер кайра дагы уяга учуп келишип, отурган таранчыны көрүштү да кайра учуп кетишти. Алар куру бекер учуп келишкен жок. Ар кимиси ооздоруна балчыктан алып келишип, аз-аздан уянын жылчыгын бүтөй беришти. Жылчык кичирейе берди. Адегенде уядан таранчынын мойну жана башы көрүнүп турган эле. Андан кийин башы эле көрүнүп калды. Акырында такыр эчтемеси көрүнбөй калды. Чабалекейлер таранчыны уянын ичине балчык менен бекитип коюшту да, ышкырык менен үйдү тегерине айланып учуп жүрүштү. Балдар, силер эмнени билдиңер? Келгиле, анда чыгарманын картасын толуктайлы. Окуя. Каармандар. Окуя болгон жер. Окуя болгон мезгил. Бул суроолорго туура жооп бердиңер деген ойдомун. Эми аңгемени өзүңөр окуп чыккыла. Окуганда жаңы сөздөр кездештиби? Мейманды. Бул жерде Чабалекейдин уясына уруксатсыз кирип алган таранчы жөнүндө сөз болуп жатат. Жылчыгын. Чабалекейдин уясынын оозу. Ышкырып. Чабалекейдин сайраганы. Кээде алар ышкыргандай сайрашат. Эми Чабалекей менен таранчыны салыштырып, Вендин диаграммасын толуктайлы. Чабалекей чыгармада акылдуу, эмгекчил болуп сүрөттөлөт. Ал эми таранчы болсо жалкоо, наадан болуп сүрөттөлөт. Бул эки канаттуу эч качан бири-бирине окшошпойт экен. Бир гана окшош жери экөө тең канаттуу. Эми макалдарга көңүлүңөрдү бурабыз. Калтырылып кеткен сөздөрдү ордуна коюп, макалдарды окуп, маанисин чечмелейбиз. Биринчи макалыбыз. Ала жылкы жоголбойт, арамзаада оңолбойт. Балдар, бул макалдын кандай тиешеси бар биздин бүгүнкү сабагыбызга? Экинчи макалыбыз. Наадандын көзү болсо да сокур.
Бул макалдын мааниси надан адам ак, чынчыл адамдардын ишин көрүп турса да, көрмөксөн болгон адамдар жөнүндө болуп жатат. Балдар, бирөөнүн нерсесин уруксатсыз ээлеп алуу туурабы? Ушундай балдарга силер кандай кеңеш берет элеңер? Үйдөн Таранчы менен Чабалекей деген аңгемени окуп, 153 беттеги суроолорго жооп берип, аңгеме боюнча элестетип, сүрөт тартып келесиңер. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат.